Манас шаарындагы номер 19 Иманалы Сатыбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин математика мугалими Эркинбекова Гүлнура. Бүгүнкү сабакта заманбап технологияларды пайдалануунун негизинде интерактивдүү методдорду колдонуп өтүлгөн сабагымды тартуулаймын. Бүгүнкү сабагым шыктандыруу жана топторго бөлүүдөн, күтүлүүчү натыйжаларды жарыялоодон, тема тууралуу керектүү маалыматтарды берүүдөн, интерактивдүү көнүгүүлөрдү аткаруудан турат. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыз. Азаматсыңар. Бүгүнкү маанайыңар жакшыбы? Эң сонун. Бүгүн кайсыл сабак? Математика экен, Бүгүн күндүн канчанчы числосу балдар? Бүгүн 24-март. Эшикти аба ырайы кандай? Ачык. Быйыл жаз кандай келди бизге? Эрте келди. Анда баарыбыз сабакка даяр болсок, мага кол чабуу менен билдирип койгулачы. Азаматсыңар балдар. Анда бүгүнкү сабакта кайсыл окуучу келбегенин жоктоп алайын, Кана мага Асема жооп берип койчу, бүгүн ким келбеди сабакка? Бабаев Нурислам ооруп жатат. Ахматбеков Алмамбет жооп сурады. Отура кой, Асема. Балдар, бүгүнкү маанайыңар кандай? Ушул суроого силер экранда көрүп атасыңар, сүрөт аркылуу мага жооп бересиңер. Маанайыңарга жараша сүрөттөрдү тандайсыңар дагы, анын аркасында бизге топторго бөлүүгө атайын топтордун аты катылган. Ошол топту тандаган окуучу барып ар бир топтон орун аласыңар. Макулбу? Кана баарыбыз биргеликте келебиз. Адилет. Сен саякатчылар тобуна барат экенсиң, Сен дагы саякатчылар, Даниэль, Раяна. Сен картографтар тобуна барасың. Балдар, топторго бөлүнүп алдык бардыгыбыз. Бүгүнкү маанайыңарды байкадым, бирок айрым окуучулардын маанайы бир аз жок экен. Кана баарыбыз биргеликте бүгүнкү сабактын башталышында силерди мен билим саякатына алып барам. Баарыбыз даярбызбы? Ал үчүн биз кана маанайыбызды көтөрүп алабыз. Салам достор. Саякатка чыгып жатып, келгиле билим саякатынын эрежесин түзүп алалы. Балдар, саякатка чыкканда биз сөзсүз түрдө алтын эрежени түзүп алышыбыз керек экен. Кана Идаят айта койчу. Даярдык ийгиликтин башаты. Сабакка керектүү куралдарыңды алдын ала даярдан. Азаматсың. Эң сонун балдар. Анда балдар бүгүнкү сабакта баалоо критерии боюнча тааныштырып кетейин, силерди. Топтук баалоодо биз Кыргызстандын картасын чыгарат экенбиз. Ар бир силердин туура жооп бергениңерге жараша мен ар бир областтан бирден таркатып отурам. Эгер сабактын акырында ушул Кыргызстандын картасын 7 областтын менден алган болсоңор, анда силер бүгүнкү топто жеңүүчү аталасыңар. Ал эми жекелик баалоодо болсо, мен силерге паспорт таркатып берген балдар. Бул жерде силерде ар бир мага жооп берген жообуңарга жараша бирден галочка коюп кетесиңер. Сабактын акырында жыйынтыгын чыгарабыз. Анда эмесе, үйгө тапшырма кайталоо болгон балдар. Мен азыр экранга суроолорду чыгарам. Ар бир топтон жооп беребиз. Бурчтун түрлөрүн атагыла дейт. Кана архитекторлор тобунан Даниэль айтып койчу. Бурчтун 4 түрү бар. Алар тар бурч, тик бурч, кең бурч, жайылган бурч. Азаматсың. Кол чабабыз. Андан кийин экинчи суроо.
Азаматсыңар балдар, үй тапшырмага эң сонун жогорку деңгээлде даярданып келипсиңер. Анда силерге ар бир топко 2ден областы берем, Саякатчылар тобуна жана картографтар тобуна. Балдар, колуңардагы стикерге ар бирибиз өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Мен экранда балдар 3 түрдүү кылып атын жазып койдум, Эми эмнени байкадыңар? Ким айтып коет кана? Адилет? Масштабты байкадым. Биз карагыла. Биринчи жазганыңар масштабы кандай экен? 1 бөлүнгөн 1 экен. Ал эми 2 эсе кичинейткенде биз масштабты кантип айтат экенбиз? Умар? Масштабты 2 эсе кичиреткенде 1 бөлүнгөн 2 болот. Эң сонун. Ал эми 2 эсе чоңойткондо Азамат? Масштабты 2 эсе чоңойткондо 2 бөлүнгөн 1 болот. Канча? 2 бөлүнгөн 1. Азаматсың. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы карта жана масштаб. Дептерибизге жазабыз балдар, бүгүнкү числону, теманы жазабыз. Теманы жазып бүттүкпү балдар? Силерге суроо берейин. Бүгүнкү сабакта силер эмнени үйрөнгөр келет кана? Айдан айта койчу. Масштаб каякта кездешкен? Андан кийин дагы Данакер. Карта жана масштаб жашоодо колдонулат. Кана балдар, анда эмесе бүгүнкү сабакта силер масштаб түшүнүгүн, аныктамасын, анын түрлөрүн айырмалоону жана картадагы аралык анык чиймеге өткөрүүнү үйрөнөсүңөр. Логикалык ой жүгүртүүңөр, пропорцияны колдонуу көндүңөр жана мейкиндикти элестетүү жөндөмүңөр өсөт. Тактыкка, чиймелерди тыккан чийүүгө жана карта менен иштөөгө, географиялык билимдерди айкалыштырууга тарбияланасыңар. Балдар, экрандан биз эмнени көрүп турабыз? Раян айта кой. Дүйнөлүк картаны көрүп атасыңар, Ошол дүйнөлүк картадан бизге көзүбүзгө тааныш эмнени да байкап атасыңар кана? Абубакир? Кыргызстанды байкап атабыз. Демек, биздин эмнебиз түшүрүлгөн экен? Желегибизде, жерибиздин картасы түшүрүлгөн. Ар бир топтон бирден окуучу чыгабыз. Бирден окуучу келе койгула. Картографтар тобунан өзүңөргө берилген сүрөттү басабыз. Эми барып топ менен ушул суроолорго жооп беребиз. 5 мүнөт убакыт берем балдар. Балдар, ар бир топтон бирден окуучу келебиз. Келе кой. Картографтар тобунан. Кана тандайбыз. Сүрөттү ачайлычы. Эми карагыла, силерге бөлүнгөн, ар бир топко бөлүнгөн тапшырма бар. Ошол тапшырмаларды топко барып, чогуу биргеликте иштейбиз. 5 мүнөт убакыт берем балдар. Берилген тапшырмага баарыбыз даярбызбы балдар, бүттүкпү? Анда эмесе архитекторлор тобунан ким жооп берет? Идаят келе кой. Саякатчылар тобунан болсочу ким жооп берет? Асема кел. Картографтар тобунан ким даяр? Умар Азаматсың, келе кой. Биз картадан Ош шаарынан, Манас шаарынан Ош шаарына чейин өлчөгөндө 8 сантиметр чыкты. Андан кийин картанын масштабы болсо 1 бөлүнгөн 1 миллион экен. Ушул жерде биз формуланы иштетебиз. L барабар D көбөйтүү M. Бул дегенибиз D барабар 8 сантиметр, M болсо бул картанын масштабы.
тагыраак айтканда 1 миллион. Биз чыгарганда 8 сантиметрди 1 миллионго көбөйтөбүз. Жобо бизде 8 миллион чыкты. Биз аны километрге айландырыш үчүн 5-0 аркага жылабыз. Ошондо бизде 80 километр чыкты. Эң сонун азаматсың. Ал эми экинчи топтон бизде 40 метрди 100гө көбөйттүм. 4000 сантиметр, 4000 сантиметрди 500гө бөлсөм, бул жагы 8 сантиметр чыкты. 20 метрди 100гө көбөйтсөм 2000 сантиметр, 2000 сантиметрди 500гө бөлсөм 4 сантиметр, ошондо бул жагы 8 сантиметр, 4 сантиметр демек чыкты. узуну канча сантиметр чыкты? 8 сантиметр. 8 сантиметр, ал эми Туурасы 4 сантиметр чыкты. Эң сонун. Биз география сабагында өткөндө биз карталардын түрлөрүн үйрөнгөнбүз. Ошондо бизге берилген суроодо булар тоолор жана кичинекей айылдар ири масштабтуу картада дана көрүнөт экен. Ал бөлүкчөлөрдүн бөлүгүндөгү сан канчалык кичине болсо, сүрөттөлүшү ошончолук деталдуу жана так көрүнөт экен. Мисалы 7ден 5, 1ден 5 жана башка сандар. Эң сонун. Силер демек географиядан дагы, анан математикадан дагы мисал келтиргенсиңер. Азаматсыңар, анда эмесе баардыгыңарга менден 1ден область бериңиз. Жайгашабыз. Эң сонун балдар. Абдан сонун даярданыпсыңар. Мен дагы толуктап кетейин тема жөнүндө. Баарыбыз досканы карайбыз, балдар. Масштаб бул картадагы же чиймеде кесиндинин узундугунун, анын жаратылыштагы узундугуна болгон катышын айтат экенбиз. Биринчи мисалдан силерге дагы өз алдынча мисалды берип көрөйүн. Эгерде 1 сантиметрибиз бизде 5 километрге туура келе турган болсо, анда 1 бөлүнгөн n түрүндө мага ким көрсөтүп берет? Канча болот? Азамат. Келе кой. Жазабыз кана. Эң алгач бизде 5 километрди эмнеге айландырышыбыз керек? Метрге айландырышыбыз керек. 5 километр баралар. Метрге айландырганыбызда 5000 метр экен. Эми ошол эле 5000 метрди биз кайсыга айландырып коет экенбиз? Сантиметрге. Ал үчүн канчага көбөйтөбүз? 100гө барабар. Эми форма түрүндө жазып беребиз. Кана масштаб түрүндө 1 бөлүнгөн канча болуп калат экен анда? 500 миң болот экен, Отура кой, азаматсың. Өзүңө галочканы коюп кой, Андан кийин балдар карагыла. Ушул жерде биз эки баскыч менен карап өттүк, Биринчи биз эмнеге айландырдык? Метрге. Андан кийин биз кайсыга айландырып атабыз? Бирдики сантиметрге айландырып атабыз. Эми ошол километрден сразу эле биз сантиметрге айландырыш үчүн эмнени байкадыңар? Биз канча нолду кошуп койсок болот экен, Умар? 5. 5. Эң сонун, Азамат. Демек кыска жолду дагы биз үйрөнүп кеттик, Салам балдар. Бүгүн биз силер менен масштаб деген теманы карап чыгабыз. Масштаб деген эмне? Мисалы, Кыргызстандын аймагы дүйнө жүзү боюнча 85-орунда турат. Эгер биз аны картага түшүрө турган болсок, ошол чоң аймакты бүтүндөй шаарлар көрүнө тургандай кылып кичирейтишибиз керек. Мына ушуну масштаб деп айтабыз. Демек, Кыргызстандын картасын чийгенде аны миллион же 10 миллион эсе кичирейтүүгө туура келет. Мунун баары картанын масштабына байланыштуу. Мисалы, силердин боюңар 150 сантиметр болсун дейли. Мен аны А4 баракка 15 сантиметр кылып тарттым. Бул жерде масштаб 1:10 болот. Демек, мен силердин боюңарды 10 эсе кичирейттим. Муну кантип эсептейбиз? Картадагы өлчөм 15 сантиметр. Чыныгы өлчөм 1 метр 50 сантиметр же 150 сантиметр. Масштабды табуу үчүн картадагы өлчөмдү чыныгы өлчөмгө бөлөбүз. Эң негизги эреже эки өлчөм тең бирдей бирдиктер, мисалы сантиметр менен болушу керек. Ошондо гана аларды кыскарта алабыз. 15 150 1 10 бул 1 10 деген жазуу чыныгы өлчөм 10 эсе кичирейтилгенин билдирет. Видео жактыбы балдар? Анда эмесе алган билимдерибизди пайдаланып биз китеп менен иштейбиз. Мага ар бир топтон дагы бирден окуучу келип бергиле. Экранда 3 түрдүү сүрөт турат, карагыла. Телефон, глобус, анан компас турат. Каалаганыңа сүрөтүңөрдү тандагылачы. Каалаганыңа тандагыла. Демек, балдар карагыла. Өзүңөргө берилген номерлер боюнча китеп менен топ менен иштейбиз.
Демек bizde архитекторлар номер қанчанчыны иштеткенсиңер? Номер 4-тү карагыла китептен. 304-чү бетти ачабыз. Ал эми силерге кайсы номер канча келди, картографтар? Номер 2 экен, китепти ачтыңарбы? Саякатчылар силерге кайсы номер келди? Китептен 3. Азаматсыңар топ менен биргеликте иштейбиз, кана баарыбыз. Бардыгыбыз иштеп бүттүкпү балдар китеп менен өзүңөргө берилген номерлерди. Анда архитекторлордон ким чыгат кана? Ким доска ачып жазып коет. Аруке келе кой. Ал эми силерден картографтардан Умар, саякатчылардан ким чыгып коет? Абубакир кел. Жакшынакай болуп берилген номерлерди жазабыз. Азаматсыңар балдар, архитекторлар тобу жоңуңар канча чыкты силерде? 125 метр экен. Умар силерде? 120 метр. Ал эми Абубакир 5 сантиметр. Баарыбыз кана кол чабабыз. Эң соңу ар бир өзүнөргө бөлүнгөн областтарга барып орун алабыз. Анда эмесе кийинки тапшырма балдар. Кунткой угабыз. Достор, бүгүнкү саякатыбызда Кыргызстандын 7 облусу боюнча маалыматтарыбызды ышыктап алалы. Баарыбыз биргеликте балдар, карагыла. 7 област боюнча мен силерге тапшырма катканмын. Ошол тапшырмаларды биз областтарды тандоо жолу менен ачып алабыз. Ана кайсы областтагы? Токтогула балдар. Анда өзүбүздүн областтан баштайлы, Жалал Абадтан. Эки шаардын ортосу 300 километр. Масштабы 1 бөлүнгөн 500 000 болгон картадагы бул аралык канча болот? Кана? Архитекторлар. 6 сантиметр. Туура. Кел. Андан кийин даярбызбы балдар? Экинчи кайсы областтан баштайбыз? Нарын. Картадагы масштаб 1 бөлүнгөн 500. Эки чекиттин ортосу 4 сантиметр болсо аралык канча? Келе кой. Абубакир, 20 азаматсың. Бул жерден келе кой. Өзүңө бөлүнгөндү алып кетебиз, Кийинки үчүнчүдө кайсы областты баштайлы? Ошто ачайлы, Азаматсыңар балдар, баарыңар эң сонун аткардыңар, Өзүңөрдүн ар бир жооп берген окуучу жекелик паспортуңарга галочканы коюп кетип атасыңарбы ар бир жооп бергениңерге? Сабактын акырында жыйынтыктайбыз, Анда эмесе балдар, жыйынтыктоочу тапшырмага көңүлүбүздү бурабыз. Бардыгыбыз дагы даярбызбы? Эң сонун балдар, анда кийинки тапшырмага көңүлүбүздү бурабыз, балдар? Карагыла, мен баштадым 1, 2, 3 жыйынтыктоочу тапшырма. Видеого көңүлүбүздү бурабыз. Эмнелерди байкап атасыңар? Биз Жалал Абадтан Бишкекке бардык, андан Ысык көлгө келдик. Ысык көлдөн биз кайра шаарыбызга келип калдык балдар. Ушул жерде ар биринде километрлер бар. Ким ошол топ байкап, километрди биз негизги аралыкты таап берген болсо, ошол топ жеңүүчү аталат. Кана баштадык. Балдар, силердин убактыңар бүттү. Кана кайсыл топ мага жооп берет? Айтпачы, ким даяр? Архитекторлордон. Кана Азамат канча чыкты силерде? Биз эме иштегенде 79 сантиметр чыкты. 79 сантиметр дейт. Саякатчылар силердечи? Канча чыкты силерден? Канча чыкты кана? Абубакир?
Ал эми картографтар силерде канча чыкты? Рамая? Бизде 41.500 километр чыкты. Азаматсыңар, а? Туура эштекенсиңер. Балдар, бүгүнкү сабакта үйгө тапшырма силерге номер 5 көнүгүү 304 бет. Барыбыз жазып алабыз. Андан кийин кана балдар, топтук баллонун жыйынтыгын чыгарып коелучу. Архитекторларда силерде ой азаматсыңар, Кыргызстандын картасын толук бүтүпсүңөр, э? Андан кийин саякатчылар тобу силерде бардык областтар чогулдубу? Бир гана кайсы област калыптыр? Баткен калыптыр, э? Бир эле упай, эч нерсе эмес, жаман эмес. Андан кийин картографтарда силерде кандай болду? Силерде кайсы? Жалал Абад областы калыптыр, э? Силерде деле эң сонун көрсөткүч экен. Ана, кол чаап коебуз. Ал эми балдар, демек бүгүнкү сабактын жыйынтыгы боюнча кайсыл топ жеңүүчү аталды? Архитекторлор тобу экен. Кол чаап коебуз. Мен силерге жеңген топко атайын силерге сюрпризим бар. Бирден кийинки сабакка аткарылчу купон бар балдар. Келгиле. Бүгүнкү сабакта силер жеңүүчү аталдыңар, эң сонун катышып бердиңер, э? Андан кийин силерден эң жакшы, эң мыкты аткарган, катышкан окуучу кайсыл болду? Тандалгачы Умар, сага дагы бир купон берем. Андан кийин жеңилди купон силерде кайсыл окуучу көрсөтөсүңөр? Ким активдүү катышты? Ким? Адилет сагабы? Азаматсың, кийинки сабакта колдоносуң. Бүгүнкү сабакта жеңилди купонду дагы алдыңар балдар. Анда эмесе кийинки жекелик баллоо өтөлүчү. Кана ар бир сабактын жүрүшүндө силер галочка коюп кеттиңерби? Эң көп ким топтоду гана көрөлүчү? Ой азаматсың, Даниэль бардыгын аткарыптыр. Демек бүгүн Даниэльге 5, э? Андан кийин Данакер азаматсың, Раян азаматсың, бардыңарга 5. Андан силердечи саякатчылар, ким барын толтурду? Ой азамат, Адилетте бардыгы толуптур, э? Демек, Адилет сага дагы бүгүнкү сабакта 5. Силердечи, силерде кандай болду? Ким толтурду? Нуржигит, кийинки сабакта бир аз аракет кылабыз, э? Умар азаматсың, эң сонун. Дагы кимде болду? Сен дагы, Аяна, кийинки сабакта жакшылап аракет кылабыз, э? Жекелик балоодо дагы балдар бүгүн бардыңар эле 5 алдыңар, э? Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Түшүндүңөрбү? Ой азаматтар, анда эмесе бүгүнкү сабак жаккан болсо, түшүнгөн болсоңор балдар, силердин ар бириңерде стикер турат. Ошол стикерге бүгүнкү сабакта 3 жаңы түшүнүккө ээ болсоңор, ошол түшүнүктөрдү жазасыңар, 3өдү балдар. Эгерде мен барын түшүндүм десеңер. Ал эми мен мисалдардан бир аз кыйналдым десеңер, анда 1 же 2 түшүнүктү эсиңерде калганын жазып кетесиңер. Ал эми мага жардам керек дей турган болсоңор, демек кийинки сабакта мен силерге жардам берем. Макулбу? Кана жазабыз азыр. Балдар барыбыз жазып бүттүкпү? Анда ошол жазганыбыз боюнча мына ушул сүрөттөрдүн тушуна жармаштырып кетебиз, балдар. Анда эмесе саламатта баргыла. Кийинки сабакта көрүшкөнчө. Саламатта калыңыз.